Эрлан мырза, сиз өткөн эфирде айттыңыз эле, Замир айымдын буга чейин соттук иштери болгон экен депчи. Анан сиз экөөнү айтсаңыз, Замир айым 6-7 бар. Жок, экөө Сиз мисалы бир болжолдуу бир 2-3 жолу айткансыз, Замир айым жок, андан көп деп өзүңүз айтасызбы? Ошол соттук иштериңиз эмне болду? Эмне жөнүндө эле? Мисалы Эрлан мырзага ачык эле суроо бере алабыз мисалы. Эрлан Жок, мен ачык эле сиз ачык жооп берип коесуз. Бул суроону ачык бергениңе рахмат. Ооба, качан мен теманы көтөргөн учурда дайыма ошол интернетте жүрөт, мен үчүн бир фейк маалыматтар бар. Ошону эле бетке чабышат. Кайсы мектепке барбайм, кайсы неменет, ошону айтат. Ал жерде жанагы эң биринчи жана взятка менен кармалган деп ошол жүрөт. Взятка 500 сом менен, ооба, документке бериле турган акчанын 500 сом менен кармалып. Кайсы жылы, кайсы ИИМ тарабынан же УКМК тарабынанбы? 12-11 ошол жылдар болгон. Андан кийин бүгүнкү күндө алардын баардыгы кайра соттошуп отуруп, анын баардыгы иш кыскарылган. Ал эми подстава кылгандар бар да жоопкерчиликке тартылып, бүгүнкү күнгө чейин мен моралдык ущерб алып жатам. Экинчиси Кайсын кийинкиси неме Таласта мен өзүм турак жайым бар, чакан кичинекей. Ошол турак жайымда барачный тип болгондуктан жанагы кошунам тарабынан эми учурунда аларды бөлүп койгонго мен күнөөлүү эмесмин. Неме мен сатып алгам ал учурда, ошо кайсы 2000 канчанчы жылдары сатылып алынган. Бүгүнкү күндө деле турат ал үйүм. Жок, ал бул сиздин кылмыш жоопкерчилигиңизде кандай? Жок, тиешеси бар. Ошондо кошунам экөөбүз квартира талашуулуштар болуп, бири-бирибизге болгон, ооба. квартира талашып Менен квартира талашып ошондо уштар мен квартира болгон. талашып эч ким менен мушташпай элем чөтө. Анан ошол учурда неме кызым менен жана короого анткени бир короодон киребиз да. Ошол учурда инцидент болгон. Андан кийинкиси Жок, экөө эле. 5-6 деген какшытап айтылган сөз. Какшытап айтылган. Жок, какшытап айтканда бул эже көрдүм мындай, көнүп калыптыр да мындай. Бир нерсе айтсаң эле ар буту эле 2 баласы бар болсо 3 баласы бар, тиги 5 квартирасы бар. Анан кийин ата энесине мындай кылат. Анан өзүнө деле тиешелүү сөз айтканда да көрдүм, ар буту сатат экен да. Бул мисалы 2 уголовный дело бар болчу, сизге жабылган андай мындай десем, 5-6 өтөт көрдүм мындай. Жок, Эрлан мырза, сиздин өзүңүздүн деңгээлиңизге жараша мен мамиле жасайм.